Орус тилин нөлдөн баштап үйрөнүү. Экинчи сабак. Бүгүн биз силер менен орус тилиндеги ата точторду үйрөнөбүз. Ата точ деген эмне? Ата точ орусча местоимение деп аталат. Кыргыз тилинде жактама ата точ деген бар, ал эми орус тилинде ал личные местоимения деп аталат. Мисалы, кыргыз тилинде мен, сен, ал, биз, силер, алар болот. Орусча я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Мисалы, мен студентмин, я студент. Ал китеп окуйт, он читает книгу. Биз досторбуз, мы друзья. Орус тилинде сылык жана сылык эмес эки түр бар. Сылык түргө сиз кыргызчасы, орусчасы вы. Сылык эмес түргө сен кыргызчасы, орусчасы ты. Например, сен жакшы кызсың, ты хорошая девушка. Сиз жакшы кызсыз, вы хорошая девушка. Как тебя зовут? Меня зовут Айнура. Ты откуда? Я из Кыргызстана. Сен окуучусуң деп орусча кантип айтабыз? Туура жообун комментарийге жаз. Көрдүңөрбү достор? Орус тилиндеги местоименияны жаттасаңар, кайсы тилди окубагыла ар бир тилдин өзүнүн ата точу болот. Жана башка тилди үйрөнүүдө дагы жардамы тиет. Напишите в комментариях, как вас зовут и откуда вы. Орус тилин үйрөнгүң келсе, мага тиркелгенди унутпа. Чоң рахмат.